Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аян телеканалында жергиликтүү жаңылыктар, студияда кызматыңыздарда Акчолтой Аскарали болом. Кыргызстан Россия менен мамилени мындан арыда өркүндөтүш керек. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев кече Кыргызстандын Россияга дайындалган жаңы элчиси Болот Отунбаев менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчысы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден бери эки өлкө ортосундагы мамиле мурдагыдан да бекемделгенин, бирок ошого карабастан мындан арыда өнүктүрүү, тереңдетүү керек экендигин баса белгиледи. Элчинин алдына коюлуп жаткан негизги маселелер деп Сариев Россиядагы кыргыз эмгек мигранттарынын укугун коргоо, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты жакшыртууну атады. Ошто добуш сатып алууга шектелген 9 адам сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын пресс кызматынын башчысы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтымына караганда кече-кечке маал добуш сатып алууга шектүү жарандар камалган. Азырынча аларга кылмыш иши козголо элек. Сурак жана текшерүүлөрдө топтолгон материалдарды прокуратурага жөнөтүлмөкчү. Сыдыковдун ырасташынча, ага укуктук бааны прокуратура жана шайлоо комиссиясы берет. Шайлоонун жүрүшүндө азыр жеңишке жетти деп жаткан партиялардын баары акча таратканы айтылууда. Расмий эмес маалыматтарга караганда, Ош шаардык кеңешинин шайлоосунда бир добуштун баасы 1,5 миң сомго чыккан. Белгиси 29 мартта Ош шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо өтүп, ага 13 партия ат салышты. Бишкек мэриясы ашыкча аянтты ээлеген курулуштарды буздурат. Бишкек шаар башкармалыгы быйыл курулушу ашыкча аянтка чыгып кеткен 816 объекти буздурганын жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда, ички жана чоң жолдорду оңдоо, инфраструктураны жакшыртуу концепциясынын негизинде жыл аягына чейин 97 көчөдө иштер аткарылат. Мэрия жарандарга кайрылып, муниципалдык менчиктеги жерди ээлеп алгандарга эскертүү берди. Адистердин билдиришинче, мындай фактылардын чыгышына салына турган курулуштун документинин эрежеге тууралап даярдоо басынын өтө жогорулугу себеп болуп келген. Тиешелүү аракеттер көрүлүп, долбоорлоо документинин баасы 4,5 миң сомго түшүрүлгөн. Улуттук гвардиянын 708 бөлүгүндөгү аскерлерге диний түшүнүктү кеңейтүү максатында атайын семинар өткөрүлдү. Семинар 28 март күнү Каралдуу күчтөр башкы штабы жана улуттук коопсуздук кызматынын терроризмге каршы борбору менен биргеликте өткөрүлүп, анда Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Ажы Эратов мусулман адам башка адамга тили менен дагы, колу менен дагы залакасын тийгизбеш керек. Ал эми учурдагы экстремизм, терроризм менен күрөшүү дин кызматкерлери менен күч түзүмдөрүнүн гана милдети эмес, бул жалпы коомдук иш экенин белгиледи. Ысык көл аэропортуна жардыргыч коюлган деген маалымат жалган болуп чыкты. Ысык көл районундагы Чоктал айылында 2016 жылдын 28 мартында саат 9:40 өткөндө Ысык көл аэропортуна жардыргыч коюлган деген маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча айтылган жерге аталган министрлик куткаруучулары чыгышкан, бирок маалымат тастыкталган эмес. Бишкек шаарынын казият кызматкерлери менен Борбордук мечиттин жамааты жаап атуу боюнча мелдеш өткөрүштү. Бул тууралуу казияттын басма сөз кызматы кабарлады. Биринчи жолу өткөрүп жаткан мелдешке республикалык деңгээлдеги жаап атуу боюнча спортчу Абдусамат Сүйөркулов катышып, ал өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Бул мелдеш негизинен жамаат ичинде ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулду. Аны менен катар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү болуп саналат, деди мелдештин уюштуруучусу Бишкек шаарынын казысынын орун басары Алмамбет Ажы Сүйөркулов. Газ таштаган автоунаа күйүп кетти. 28 март күнү Аламидин районуна караштуу Үмүт Жан конушунда көгүлтүр от толтурулган баллон ташып бара жаткан автоунаанын мотору күйгөн. Оттон унаадагы 20 газ баллондун 5-өө жарылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, унаа Нургаз ишканасына таандык болгон. Ал эми өрттүн себеби коопсуздук сактоо талаптары аткарылбагандыгы деп айтылат маалыматта. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок.
Жер үйдүн акчасына жаңы мектеп курула баштады. 28 мартта Нарын районуна караштуу Эчки Башы айылында Жусуп Иманалиев атындагы мектептин жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салынды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков катышып, мектеп жер үй алтын кенинен түшкөн каражаттын эсебинен курулуп жатканын белгиледи. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповдун ырасташынча, таластагы жер үй алтын кенинен аукциондук негизде түшкөн $100 миллион салына турган өлкөдөгү 100 мектептин 12си Нарын облусунда болот. Белекесек Эчки Баш айылындагы мектептин эски имараты 1962 жылы пайдаланууга берилген. Учурда мектеп авариялык абалга кептелип, жаңысын салууга муктаждык жаралган. Мектепте 360 окуучуга 34 мугалим билим берет. Тайландта болуп өткөн эл аралык тай бокс боюнча мелдешке Кыргызстандан 14 спортчу катышып алдыңкы орундарды багындырып келишкен. Аларды сыйлоо аземи 26 март күнү Бишкек шаарында болуп өттү. Буга кабарчыбыз Элизат Матисаева барып келген. Кененирээк кабарчыбыздын материалында көрөбүз. Кыргызстандын тай боксерлору дүйнөлүк мелдеште 4 алтын медалдын ээси болушту. 26 март күнү Бишкек шаарынын ВЕФА соода борборунда дүйнөлүк мелдешке катышып келген тай бокстун жеңүүчүлөрүнүн сыйлоо аземи болуп өттү. Тайландта болуп өткөн дүйнөлүк таймашта Кыргызстандан 14 тай боксер ат салышып, жалгыз гана эркектер эмес, кыздар да катышты. Кыздар арасындагы таймашта Шахриза Халилова 2 алтын медалдын ээси болсо, ал эми эркектер арасындагы таймашта Александр Вавилов жана Никита Цой алтын медалдын ээси болушту. Күмүш медалды Тимур Маматисаков, Альберт Советов, Кубан Жанарбек уулу Улан Сабиров алды. Коло медалдын ээлери Александр Вавилов, Бегайым Какчикеева, Айбике Исаева, Акылбек Дүйшенкулов, Уланбек Жанарбай уулу, Жаныбек Бейшибек уулу жана Элдияр Молдобеков болду. Тайбокстун машыктыруучусу Сыргак Айталиев Тайландта өткөн мелдеш жеңил болбогондугун белгилеп, буларды кошумчалады. Ар бир жумуштун жеңили болбосо керек. Тайбокска машыгуу жеңил эмес. Биз Тайландга баруунун алдын ала 2 ай даярданганбыз. Ийгиликтүү катышып келдик. Мындан ары дагы көптөгөн таймаштарга катышабыз деген үмүттөбүз. Элизат Матисаева, Денис Ламбек Бейшенбаев, Атайын жаңылык программасы үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Аян телеканалында жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Тааныштырган Акчолтой Аскаралиуулу. Ал эми алдыда аба ырайы күтүп турат. Эмки эфирге чейин ассаламу алейкум.